Үч адам биринчи тозокко кирет. Алла өзү сактасын. Биринчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, илим берген Аллахка дейт. Мындан максат шариат илимини берген. Куран окуган, Куран жаттаган, Куран үйрөткөн. Ошол пендени кары инсанды Аллах Таала кыямат күнү алып келет экен. Берген нематтарын, жакшылыктарын танытат экен. Сага илим бердим, мына Куран нематын бердим. Ал танып алат. Мойнуна алат ал. А бул берилген нематты, бул берилген жакшылыкты неге сактадың десе, сенин разылыгың үчүн Куран окудум, Куран үйрөттүм, Куран окудум дейт. Аллах Таала айтат, кезепте, жалган сүйлөдүң сен дейт. Адамдар мени кары деп айтуулар үчүн, кару деп айтуулар үчүн сен Куран окудуң, Куран үйрөттүң башкаларга дейт. Периштелерге буйрат, жүзү менен тозокко барып таштай берет. Бул коркутуш керек, бул шариат илимини Аллах разылыгы үчүн үйрөнөт. Шариат илимини бир нике кыйыш үчүн, муну менен күн мындай үй бүлө багыш үчүн, же жаназа окуш үчүн, ошол жерден бир тыйын тыпыр табыш үчүн үйрөнбөйт. Бул шариат илимини үйрөнүүбүздөн максат Аллахка ибадат кылуу үчүн үйрөнөбүз.